Саламатсыңар балдар. Силер менен 7 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүнкү сабакта 7 класстын алгебра курсунан алынган дагы бир жаңы теманы өздөштүргөнгө аракет кылалык. Анда эмесе келгиле дептериңерге бүгүнкү сабактын темасын жазып отургула. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы теңдеме жана анын тамырлары. Бир өзгөрмөсү бар, сызыктуу теңдеме. Урматтуу окуучулар, теңдеме деген түшүнүк менен силер башталгыч класстан бери эле таанышсыңар. Бул теңдеме түшүнүгү мындан 4000 жыл мурун кирген экендиги силерге маалым болуш керек. Ал жашоодогу адамдардын турмушундагы керектөөлөрдүн негизинде келип чыккан белгисиз нерселерди табууга арналган. Анда эмесе азыркы биздин сабакта ушул теңдеме менен чыга турган бир маселеге мисал келтирейин. Кананда эмесе маселеге көңүл буралычы. Мектеп формасын тигүү үчүн, заказды өз убагында бүтүрүү үчүн кийим тигүүчү цех күнүнө 40 даана форма тигүүгө тийиш болгон. Бирок ал күнүнө 20 формадан көп жасап, заказды мөөнөтүнөн 3 күн мурда аткарган. Заказды аткаруу мөөнөтү кандай болгон? Мына ушул суроого жооп бериш үчүн урматтуу окуучулар, төмөнкүдөй маселенин кыскача шартын жазып алалык. Алгач, бир күндөгү форманын саны, күндөр, анан бардык форманын саны. Демек, план боюнча канчаны тигишибиз керек экен? Маселенин шартына кайрылгылачы. План боюнча күнүнө 40 даана форма тигишибиз керек эле. Анда күндөрдүн санын билбейбиз да, Y күн. Анда Y күндө 40 формадан тигсек, бардык биригип 40 Y форма тигилмек. Факт боюнча аткарылгандыгы кандай аткарылыптыр? 20 формадан көп жазаптыр. Демек 40-ка 20-ны кошкулачы. Бир күндө формадан 60-ты тигишкен экен. Байкап жатасыңарбы? Анда бул тигүүчү цех эгерде күнүнө 60-тан тиккен болсо, анда мурдакы заказды мөөнөтүнөн 3 күн мурда аткарыш керек экен. Анда Y-3 деп алмакпыз. 3 күн мурда аткармак. Анда 60 көбөйтүлгөн Y-3 форманы тигип бүтмөк экен. Мына ушул тапшырманын же ушул маселенин жообун чыгарыш үчүн биз төмөнкүдөй теңдеме түзмөкпүз. 40 Y менен 60 көбөйтүлгөн Y-3 барабар болмок. Мына ушул маселени чыгарууда теңдеме түзүлмөк. Урматтуу окуучулар, көрдүңөрбү, силерге берилген айрым бир турмуштук маселелерди чыгарууда теңдеменин жардамы менен чыгарууга туура келет. Ошондуктан теңдеме деген эмне? Ушул суроону алгач кайталап өтөлүк. Бирок бул термин менен силер буга чейин эле таанышсыңар. Карап көргүлөчү. Мен силерге бир теңдемени көрсөтүп жатам. Азыр маселенин шартына ылайык түзүлгөн. Мен теңдемеге аныктама берейин, жакшылап көңүл буруп тургула. Мына Y деген белгисиз сан. Туурабы? Биз билбейбиз да Y канчага барабар экендигин. Анда мен теңдеменин эрежесин айтайын. Белгисиз санды өз ичине камтып турган барабардык теңдеме деп аталат. Ушул теңдеменин тамыры деген түшүнүк бар. Теңдеменин тамыры менен силер буга чейин дагы таап түшүнгөн болчусуңар. Карагылачы, башталгыч класстарда эле кайсыл сан теңдеменин тамыры болоорун же болбосун текшергенди үйрөнгөнсүңөр. Мен азыр 9 саны теңдеменин тамыры деп берип жатам. Анда 9 саны теңдеменин тамыры болоор болбосун Y-дин ордуна 9-ту коюп текшерип көрөлүк балдар. Мынакей Y эки жерде тургандыктан Y-дердин ордуна мен 9-ду коёюн. Анда 40 көбөйтүү 9 барабар 60 көбөйтүү 9 минус 3 деп жазып алдым. Башкача айтканда мен Y деген белгисиз сандын ордуна 9-ту коюп көрдүм. Анда көбөйтө турган болсом 40-ты 9-га көбөйтсөм 360. 9-дан 3-тү кемитсем 6, 6-ны 60-га көбөйтсөм 360. 360 барабар 360. Демек мындан эмне келип чыкты? Y барабар 9 деген сан теңдеменин тамыры экендиги келип чыкты. Анда теңдемени туура сан барабардыгына айландыруучу өзгөрмөнүн мааниси теңдеменин тамыры деп аталат деген эреже силердин окуу китебиңерде бар. Кайталайм. Теңдемени туура сан барабардыгына айландыруучу өзгөрмөнүн мааниси теңдеменин тамыры деп аталат. Азыркы биздин теңдеменин тамыры Y барабар 9 болду. Башкача айтканда, теңдемедеги белгисизче өзгөрмөнүн ордуна 9-ту койгондо туура сан барабардыгы келип чыкты. 360 барабар 360 деген. Мындан силер Y барабар 9 деген теңдеменин тамыры экен деп кабыл алабыз.
Демек эстеп калдыңарбы? Биз теңдеме деген түшүнүк менен теңдеменин тамыры деген түшүнүктү силер буга чейин тааныш болгонсуңар. Бүгүн мен ошолорду дагы пышыктап жатам. Теңдеменин тамыры болуш үчүн ошол өзгөрмөнүн ордуна койгондо туура сан барабардыгы келип чыгыш керек. Эгерде силердин окуу китебиңерде ушул берилген сандар теңдеменин тамыры боло алабы деген суроо турса, азыркы мен чыгарган сыяктуу текшерип көрсөңөр болот. Анда эмесе келгиле. Мен силерге ошол сыяктуу тапшырма берерден мурда төмөнкүдөй бүгүнкү сабакта кабыл алуучу негизги түшүнүктөрдү санай кетейин. Мынакей теңдеме, теңдемени чыгаруу, теңдеменин тамыры, тең күчтүү теңдемелер, теңдеменин касиеттери жана бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме. Урматтуу окуучулар, экранды жакшылап көңүл бургулачы. Мына мен бүгүнкү сабакта силерге ушул түшүнүктөрдү калыптандырганга аракет кыламын. Теңдеме деген эмне экендигин айттым. Теңдеменин тамыры дегенди айттым. Теңдемени чыгаруу деген эмне? Тең күчтүү теңдемелер деген кандай теңдемелер? Теңдеменин касиеттери жана бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемеге деген түшүнүктөрдү азыр сабактын жүрүшүндө кайталайбыз. Анда эмесе төмөнкү суроого жооп берип көргүлө. Төмөнкү сандардын кайсынысы берилген теңдеменин тамыры боло алат? Кана урматтуу окуучулар, ойлонуп туруп туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазгылачы. Төмөнкү сандардын кайсынысы берилген теңдеменин тамыры боло алат? Ойлондуңарбы? Анда эмесе мен силерге туура жоопту көрсөтө берейин. Биринчи жоопту текшерип көрөлүчү. Нөлдү аалардын ордуна коюп көрөйүн. Анда бизде 4 көбөйтүү 0 плюс 18 барабар 2 көбөйтүү 0 плюс 14. Муну чыгара турган болсок 18 барабар 28. Бирок мындай болушу мүмкүн эмес. Бул барабардык аткарылбайт. Анда бул 0 саны теңдеменин тамыры боло албайт. Эми келгиле 1ди коюп текшерип көрөлүк. Мынакей 1ди аалардын ордуна кое турган болсок, анда силерде мындай барабардык пайда болмок. Мындан чыгара турган болсок 22 барабар 30. Мындай болушу да мүмкүн эмес. Бул жерден дагы 1 деген сан теңдеменин тамыры боло албайт. Эми 5ти текшерип көрөлүк. Мынакей аалардын ордуна 5терди коюп атам. Анда бизде мындай барабардык келип чыкты. 38 барабар 38. Ооба балдар, силер экранда көрүп тургандай 5 саны бул берилген теңдеменин тамыры боло алат. Анткени өзгөрмө аанын ордуна 5ти койгондо туура сан барабардыгы келип чыкты. 38 барабар 38 деген. Мындан 5 саны берилген теңдеменин тамыры экендиги келип чыгат. Анда тамыры жок деген жоопту алып салайын. Туура жооп 3-чү жооп болчу. Урматтуу окуучулар, ушул жерде силер көрүп турган сан барабардыктарынын ортосуна барабар эмес деген белги бар экен деп элестеткиле. Көрдүңөрбү? 4 көбөйтүү 10 плюс 18 барабар 2 көбөйтүлгөн 0 плюс 14 деген туруп атат. Ушул сыяктуу 3 катар турган барабардыктардан биринчи алгачкы экөөнүн ортосуна барабар эмес деген белгини силер өзүңөр коюшуңар керек. Анткени 18 28ге барабар эмес, 22 30га барабар эмес. Демек туюнтманын маанилери барабар эмес болсо, туюнтмалардын өзлөрү дагы барабар эмес экендигин эсиңерден чыгарбагыла. Анда бул сандардын ичинен 5 саны теңдеменин тамыры боло алат. Барабар 5. Урматтуу окуучулар, ушул жерде мен силерге бир эрежени айтып өткүм келет. Жогоруда мен силерге бүгүнкү сабакта үйрөтүүчү түшүнүктөрдүн бири катары теңдемени чыгаруу дегенди жаздым. Теңдемени чыгаруу дегенибиз эмне? Бул теңдеменин тамырларын табуу же жок болсо жок экендигин далилдөө. Эстеп калдыңарбы? Мен азыр силерге теңдеменин тамыры боло аларын же боло албасын көрсөткөнгө бир мисалды карадым. Эми келгиле, андан ары ушул биздин бүгүнкү түшүнүккө байланышкан теңдеме түшүнүгүнө ылайык кийинки 2 мисалды карап көрөлүк. Мынакей силерге 2 теңдеме берилди. Биринчи теңдемеде мен y-ти таап жатам. Y барабар 35 бөлүү 5. Бул жерде силер компоненттери боюнча атаганда эсиңерде барбы? Көбөйтүүчү, көбөйтүүчү, көбөйтүндү. Көбөйтүүчүлөрдүн бирөө белгисиз болсо, көбөйтүндүнү белгилүү көбөйтүүчүгө бөлөбүз дегенди билесиңер. Анда y барабар 7 чыкты. Эми кийинки экинчи теңдемени карагылачы. 7 плюс 4y барабар 35. Демек бул жерден 4y табыш үчүн 4y кошулуучунун ордунда туруп атат компоненти боюнча. Бир белгилүү кошулуучуну
экинчи кошулуучу 4y белгисиз кошулуучунун ролунда 35 сумма. Анда 4y табыш үчүн 4y барабар 35 минус 7 деп жазабыз. Андан 4y барабар 28 деп жазабыз. Y-ди табыш үчүн 28-ди 4кө бөлсөк 7 чыгат. Ушул жерден урматтуу окуучулар, жакшылап көңүл бургула. Бул жерде силерде 2 теңдеме туруп атат. Биринчи теңдеменин да тамыры 7ге барабар болду. Экинчи теңдеменин да тамыры 7ге барабар болду. Анда ушул жерден бир эрежени айтышка туура келет силерге. Анда эмесе биз бүгүнкү сабакта үйрөнүүчү дагы бир түшүнүктөрдүн бири тең күчтүү теңдемелер дегенди айтып өтөйүн. Анда мынакей эрежеге көңүл бургулачы. Тең күчтүү теңдемелерди айтыш үчүн мынакей кийинкисин карагыла. Y барабар 7, Y барабар 7-ни көрүп турасыңар. Анда мен тең күчтүү теңдемелердин эрежесин айтайын. Мына экранга силерге чыгардым. Тең күчтүү теңдемелер көрүп жатасыңарбы? Анда эмесе ушу тең күчтүү теңдемелердин эрежесин карагыла. Бирдей тамырга ээ болгон теңдемелер тең күчтүү теңдемелер деп аталат. Кайталайм. Бирдей тамырга ээ болгон теңдемелер тең күчтүү теңдемелер деп аталат. Бизде азыр 5y барабар 35 деген теңдеме менен 7 плюс 4y барабар 35 деген эки теңдеме тең күчтүү теңдемелер экен. Башкача айтканда экөө бирдей тамырларга ээ болду. Эми балдар, теңдемелер ар дайым эле тамырларга ээ боло береби? Же ээ болбой калышы да мүмкүнбү? Ооба, теңдеме айрым учурда тамырга ээ болбой калышы мүмкүн. Анда тең күчтүү теңдемелердин дагы экинчи толукталуучу эрежесин айтып өтөйүн. Эгерде теңдемелер тамырга ээ болбосо, анда мындай теңдемелер да тең күчтүү теңдемелер деп аталат. Кана мен эрежесин чыгарып коеюн, карагылачы эрежесине. Тамырлары болбогон теңдемелер да тең күчтүү теңдемелер деп аталат. Мынакей экранда турган теңдемелер тең күчтүү качан боло тургандыгы тууралуу эрежелер менен тааныштыңар. Эми балдар, касиеттерин санап өтөйүн. Биринчи касиети. Эгерде теңдемелерде кошулуучуну анын белгисин өзгөртүп, теңдеменин бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө көчүрсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат. 12 плюс 4x барабар 5 плюс 8x деген теңдеме берилди. Ушул теңдемедеги кошулуучуларды барабардыктын бир жагынан экинчи жагына белгисин өзгөртүп алып өтөйүн. Мынакей 14x'тин өзүн жазайын. 8x оң жагында турат, плюс 8x тургандыктан аны мен минус 8x деп сол жагына алып өттүм. Барабарды коеюн. 54 оң жагында турат, 12 сол жагында плюс тургандыктан минус кылып өтөйүн. Урматтуу окуучулар, ушул жерге жакшылап көңүл бургулачы. Мен теңдемени чыгарууда теңдеменин касиетин колдонуп жатам. Белгисизди камтыгандарын бир жагына, белгисизди камтыбагандарын экинчи жагына топтоп жатам. Ушул учурда эгерде теңдемелерде кошулуучуну анын белгисин өзгөртүп теңдеменин бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө көчүрсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат деген касиетти пайдаландым. 14x'тан 8x'ти алсам 6x калат, 54'төн 12'ni алсам 42 калат. 42'ни 6'га бөлө турган болсом, x барабар 7 чыгат. Эми балдар, эгерде теңдеменин эки бөлүгүн тең 0-гө барабар эмес бир эле санга көбөйтсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат деген касиетти мына ушул жерден пайдаланып коеюн. Башкача айтканда теңдеменин эки жагын тең 6'дан 1 деген санга көбөйтөлүк. Мынакей оң жагында, сол жагында. Ошондо x барабар 7 чыкканын көрдүңөр. Ушул бир эле теңдемени чыгарууда мен эки касиетти пайдаландым балдар. Биринчиден кошулуучуларды барабардыктын бир жагынан экинчи жагына карама каршы белги менен алып өттүм. Экинчиден теңдеменин эки бөлүгүн тең 0-гө барабар эмес бир эле санга көбөйттүм. 6'дан 1 деген ошондо x барабар 7 чыкты. Эми теңдемелерди көрүп турасыңар. Мен силерге бир нече теңдемелерди көрсөтүп жатам. Азыр ушул теңдемелердин ичинен бир өзгөрүлмөлүүлөрүн сол жакка алып өтөйүнчү. Жакшылап баамдап тургула. Кайталайм. Мен силерге бир нече теңдемени көрсөтүп, анын ичинен бир өзгөрүлмөлүүлөрүнүн бир жака топтойм. Мынакей. Биринчи теңдеме бир өзгөрүлмөлүүбү? Ооба, x деген эле өзгөрмө катышып атат. Урматтуу окуучулар, ушул жерден бир нерсени эсиңерге салайынчы. Азыркы биз көрүп турган теңдемеде x деген эки жерде жазылып турат.
X канча жерде жазылгандыгына карабай, X деген бир гана өзгөрмө болуп эсептелет. Ошондуктан муну биз бир өзгөрмөлүү теңдеме деп кабыл алабыз. Кеттик андан ары карайбыз, кийинкисин көрөлүк. Мына экинчиси эки өзгөрмөлүү. X анан Y деген өзгөрмө катышып атат. Муну албайбыз. Үчүнчүсүн карап көрөлүк. Ооба балдар, бул жерде да X деген эле өзгөрмө катышып жатат. Муну сол жагына алып өтөйүн. 47x барабар 6 деген дагы бул бир өзгөрмөлүү. Муну да сол жакка алып өтөйүн. 1 барабар 7ден 5x минус 14. Бул дагы бир өзгөрмөлүү. X деген эле өзгөрмө катышып жатат. Муну да сол жагына алып өтөйүн. 5x плюс y барабар плюс 8 барабар 9 деген бул эки өзгөрмөлүү. Бул оң жагында туруп турсун. Эми мен сызыктуу теңдемелерди жазайын. Бир өзгөрмөлүү, сызыктуу теңдемелер болуш үчүн биринчи теңдеме бир өзгөрмөлүү теңдеме сызыктуу. Экинчи сызыктуу эмес. Эми ушул жерден жыйынтык чыгаргылачы. Эмне үчүн 8x квадрат минус 7 барабар 3,45x плюс 63 сызыктуу эмес деп жатам балдар. Анан 5x плюс y плюс 8 барабар 9 бул эки өзгөрмөлүү болуп калды. Эми ушул жерден экранга жакшылап көңүл бургула. Мен силерге бир өзгөрмөлүү, сызыктуу теңдемелер деген кандай теңдемелер экендигине көңүлүңөрдү бургум келет. Теңдеме бир өзгөрмөлүү болуш үчүн бир гана өзгөрмө катышыш керек. Сызыктуу болуш үчүн даражасы, өзгөрмөнүн даражасы биринчи даражада болуш керек. Силер көрүп жаткан бул теңдеме бир өзгөрмөлүү экендиги чындык, бирок бул сызыктуу боло албайт. Анткени өзгөрмөнүн даража көрсөткүчү квадрат болуп турат экинчи даражада. Ошондуктан бул бир өзгөрмөлүү, бирок сызыктуу теңдеме боло албайт болчу. Кийинки теңдемени карагылачы. Бул биринчиден эки өзгөрмөлүү теңдеме. Экинчиден сызыктуу боло албайт, анткени эки өзгөрмөнүн көбөйтүндүсүнөн түзүлүп калды. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, биз мындан ары бүгүнкү теманын дагы бир негизги түшүнүктөрүнүн бири болгон бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме деген кандай теңдеме экендигин тааныштырып өтөйүн. Мынакей анда бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме деген кандай теңдеме болот? AX барабар V түрүндө болот. Мында A, B кандайдыр бир сандар, X өзгөрмө. Бул жерде X-ти табыш үчүн B-ни A-га бөлүшүбүз керек. Кайталайм. Бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме AX барабар V түрүндөгү теңдеме болот. Мындан X-ти табыш үчүн V-ны A-га бөлүшкө туура келет. Эми балдар, ушул бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемени чыгарыш үчүн алгач анализдеп өтөлүчү. А жана V'лар кандайдыр сандар дедим. Ушул биринчи учурда экөө тең нөлгө барабар эмес болгон учур кездешет. А да нөлгө барабар эмес, Б да нөлгө барабар эмес. Анда бул теңдеменин тамырына табыш үчүн мен бир мисал карап көрөйүн. 3x барабар 2. X-ти табыш үчүн B-ны A-га бөлөм. Анда 2-ни 3-кө бөлсөм x барабар 3-төн 2. Экинчи учурду карап көрөйүн. А нөлгө барабар эмес, Б 0 болгон учурду көрүп турасыңар. Аны табыш үчүн мисал карайын. 7x барабар 0. X-ти таба турган болсом, 0-ду 7-ге бөлсөм 0 деген бир тамыр чыкты. Үчүнчү учурда А нөлгө барабар, В нөлгө барабар эмес болгон учур кездешиши мүмкүн. Анда 0x барабар 5. X-ти таба турган болсом, 5-ти нөлгө бөлөм. Бирок санды нөлгө бөлүүгө болбойт. Бул учурда теңдеменин чыгарылышы жок. Төртүнчү учурда экөө тең 0 болгон учур кездешет. Анда 0x барабар 0 болсо, чексиз көп чыгарылышка ээ. Урматтуу окуучулар, ушул жерден экранды жакшылап көңүл бургулачы. Мен бүгүнкү сабактын негизги түшүнүктөрүнүн бири болгон бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемени көрсөтүп жатам. Ал AX барабар V түрүндө болот экен. X деген өзгөрмө, бул биринчи даражада турат, бир гана өзгөрмөдөн туруп атат. А жана V'лар кандайдыр сандар. Демек, бул теңдеменин чыгарылышын табыш үчүн 4 учурдун болушу бар экендигин эсиңерден чыгарбагыла. Биринчи учурда А дагы нөлгө барабар эмес, В да нөлгө барабар эмес. Бул учурда бир тамыр бар. А нөлгө барабар эмес, В 0 болсо, X барабар 0 деген бир тамыр бар. Эгер А 0, В 0 барабар эмес болсо, чыгарылышы жок, анткени санды нөлгө бөлүүгө болбойт. Ал эми экөө тең 0 болсо, чексиз көп чыгарылышка ээ болот. Урматтуу окуучулар, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып бара жатат. Силер теңдеме, бир өзгөрмөлүү теңдеме тууралуу түшүнүк алдыңар. Ушул алган билимиңерди мындан аркы сабактын жүрүшүндө дагы улантып, билгичтиктериңерди, көндүмдөрүңөрдү калыптандырганыңарды каалар элем. Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.